Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебинен номер 11 сабак. Активдүү практикалык сабакта окуучулардын жаңы теманы өз ара айтып түшүндүрүүсү жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Эсиңиздерде болсо, номер 10 сабагыбызда активдүү практикалык сабакты түздөн түз өтүү жөнүндө деген тема боюнча маалымат алгансыздар. Ал эми бүгүнкү темабыз ошону улай эле эң жакшы усулдар менен тааныша аласыздар. Агайдын өзүнүн гимназиясында мугалимдер ушул усулдар менен иштешет. Анда эмесе темага көңүл буруңуздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мугалим жаңы теманын негизин түшүндүргөндөн кийин класста окуучуларды бири-бирине айтып берүүсүнө убакыт берсе, бул учурда бир эле партадагы эки окуучу бири-бирине айтып, суроо берип талкууласа болот. Же 1-2 деп эсептешип, эки группага бөлүп, доскага чыгарып, биринчиси экинчисине бет маңдай тиздирип, же болбосо окуучуларды тегерек кылып тургузуп алса дагы болот. Биринчилер экинчилерине айтып берет. Кийин экинчилери биринчилерге айтып берет. 2-4 минутта окуучулар өз ара айтып жатышканда класс ызычуу болуп кетсе да макул. Мугалим убакытты белгилеп, аларды карап турат. Мисалы, биринчилер экинчилерге 2 минут айтышат. Бул учурда мугалим аралап процессти көрүп, текшерип турат. Ызычууга аралашып жүрө берет. Каалагандар бурч-бурчка барып, же партага отуруп, терезе жакка барып, же болбосо коридорго чыгып, бири-бирине теманы айтып беришет. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр экранда көрүп тургандай эле, бул окуучулар номер 3 эксперименталдык гимназиянын окуучулары англис тили сабагынан бири-бирине айтышып жаткан учуру. Темага байланыштуу мен окуучулардын ушул сабак учурундагы видеосун тартып жөнөтүүсүн сурандым эле, анткени ушул темабызга байланыштуу. Эч кандай даярдыгы жок. Ошол учурдагы табигый көрүнүштөн бир үзүм менен тааныша алдыңыздар. Демек, урматтуу угармандар, бул этап окуучулардын жаңы теманы өз ара айтышуу, өз ара бири-бирине түшүндүрүү этабы болот. Бул жаңы теманы бышыктоо ролун дагы аткарат. 5-7 минутта болуусу мүмкүн. Анан баары ордуна келип, тынч отуруп калат. Класс тынч болот. Мугалим кааласа биринчилерден, же болбосо 3-4 окуучулардан эң жакшы жооп берген жолдошу жөнүндө класска айттырат. Мында айрыкча ким эмнени жакшы айтты, кайсы жерине жакшы түшүнүптүр, кайсы жерин жакшы түшүнгөн жок, ошого токтолот. Мугалим угуп туруп, ар бир окуучу аркылуу башкысын баалоого же өздөштүрүү даражасын билүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле экинчилерден 3-4 окуучулардан өз жолдоштору жөнүндө айттыруусу мүмкүн. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул жерде өтө жакшылап түшүнүп алсаңыздар, агайдын гимназиясындагы эң бир сонун секретин таап алдык. Бул жаңы теманы өз ара түшүндүрүү, айтуу этабы бизге эмнени берет? Демек, бул учурда окуучулар алдын ала ошол этап болуусун билсе, сабакты башында мугалим түшүндүрүп жатканда эле көңүл коюп, угуп, даярданып отурат. Себеби алдыда бири-бири менен суроо, ошондой эле кайра аны мугалимге айтып берүүсү күтүлөрүн билсе, окуучулар сабакты дээрлик баардыгы кунт коюп угат. Адаттагы сабакта мугалим 1-2 эле окуучулардан сурап үлгүрөт дагы, кайра жаңы теманы түшүндүрүп кетет. Ошону менен класстагы башка окуучулар суралбай калат. Ал эми мында баардыгы жооп берет. Андан дагы эң кызыгы, окуучулар бир калыпта отуруп иштөөдөн эс алат. Сабак учурунда туруу, жүрүү, өз ара айтышуу, ызылдашуу, бир иш жасоо бул окуучулар үчүн абдан кызыктуу болот. Мындай учурда окуучулар эмоционалдык абалда болот дагы, психологиялык жактан дагы абдан бири-бири менен активдешет. Ошол эле учурда жооп берип, жоопту угуп, бири-бирин уга билүүгө дагы үйрөнүп тарбияланышат. Бардык окуучу суроо жана жооп берүү мүмкүнчүлүгүн бир эле сабакта алат, башынан өткөрөт. Актив суроо жооп берип үйрөнүшөт.
өз ара сындоо, далилдөө, төгүнгө чыгаруу, бири бирин баалоо болот. Мүмкүн даражада окуучулар өздөрү каалаган жерде, доскада, бурчта, коридордо, терезе жакта каалагандай сурап жооп берет. Бул эркиндик өзү окуучулар үчүн кымбат жана абдан кызыктуу болот. Эң сонун методика экен, урматтуу кесиптештер. Мындай кылып өтсөк, сабакта көбүнчө жооп бербеген окуучулар дагы суралып, жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Сабакты класста терең өздөштүрөт. Билбеген жерлерин башка окуучулардан же болбосо мугалимден сурап билип алышат. Окуучулардын сүйлөө речи дагы өсөт экен. Мындай усулдар менен сабак өтөсө, окуучулар өздөрүн эркин, маанилүү сезе баштайт. Мугалим эгер билгичтик, чеберчилик менен иштесе, бул ишти тез эле бүтүрсө болот, 5 минутта болот. Анан ордуларына тынч келип отуруп, эми ызычуудан алыс болушуп, китеп менен иштешет. Маселе, мисал чыгаруу, көнүгүү иштөө, ката кемчиликтерин толуктоого болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Жаңы теманы өз ара окуучулар бири-бирине айтуу, түшүндүрүү этабында мугалим окуучулардан өзүнө 1-2 жардамчы, ассистент кылып алса дагы болот. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эң сонун методика экен. Гапыр Мадаменов 17 июль 1997 жыл. 97 жылы жазган экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.